Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Бакыт Орунбеков, белгилүү журналист, Кыргыз Туусу гезитинин 2 жолку башкы редактору. Кыргыз Туусу деген баягы Ташкентте 1924 жылы чыккан Эркин Тоо гезити. Ошондойбу? Анан бүт кыргыз журналистикасы жөнүндө 100 жылдык, ушул 100 жылдык жөнүндө китеп жазып атыпсыз, жакында чыгат экен. Ошондойбу? Жакында чыгат. Анан мынандай да китеп жазгансыз да, советтик кыргыз журналистикасы деген. Ооба. Бул былтыр чыктыбы? 22-жылы чыккан. 2 жыл мурда. Ошон үчүн ошол китеп, бул китеп эмне жөнүндө, берки китеп эмне жөнүндө болот, айтып берсеңер. Берки китеп жөнүндө кеп кылсак, мындан 2014-жылы мен Манас университетинде окутуучу болуп иштейм, журналист, болочок журналисттерге сабак берем. Ошол жерде бир долбоор кылып буюрса 10 жылдан кийин Эркин Тоо Кыргыздын туңгуч басылмасына 100 жылдыгы болжолдоп, ошого кам көрүп, даярдык көрүү иретинде долбоор баштаганбыз. Ошол Эркин Тоо гезитинин жалпы тарыхын жазуу депчи. Биздин университеттеги илимий кызматкерлер менен биригип ошондой ишти баштаганбыз. Анан ошол ишибиздин аягына мына быйылкы жылы 24-жылы май айында аягына чыгып, бул гезиттин тарыхы жазылыш Кыргызстанда биринчи болсо керек деп ойлойм. Мурда кийин Кыргызстанда кайсы бир маалымат каражатынын, кайсы бир гезиттин, журналдын толук тарыхы, 100 жылдык тарыхы керек болсо жазылып элек. Башка өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө мындай тажрыйба бар. Өздөрүнүн гезиттерин, маалымат каражаттарынын тарыхын жазып, кийинки буунга калтырып атышат. Бизде ошондой салтты баштап, биринчи жаратып коелу дедик. Кудай буйрса, ошол биздин долбоорубузду гезиттин 100 жылдык тарыхын Кыргыз өкмөтү, Маданият министрлиги колдоп, буйрса ноябрдын аягында басууга берилип, колго тиет деп турабыз. Абдан жакшы. Анан ички мазмуну жөнүндө дагы өзүнчө кеп кылсак болот. Азырынча ушундай. Анан кийин ал бул китеп болсо, бул советтик түзүлүштүн кийинки Советтер Союзунун акыркы 30 жылдыгына, айталы 1960-70, 80 жылдарда, бай өнүккөн социализм учурунда, коммунизм куруп аткан учурдагы Кыргызстандагы журналистика кандай болгон деп жазылат да. Өзү Оз эки тарых деген өзүнчө бир чоң тармак бар. Мына ошонун стилинде кылдык. Биз ошол жылдары иштеген, Кыргызстанда иштеген журналисттерге бардыгына бирдей суроолорду бердик биз. Бирок бири-бирине окшошпогон таптакыр башка жоопторду алдык. Биз бул жерде 42 журналистти тандап киргиздик. 42 журналист ошол убакта Бишкекте иштеген, областтарда иштеген, райондордо иштеген журналисттер. Ал убакта журналисттер мисалы үчүн башка көп улуттуу да болгон. Биз бул жерге орус тилдүү журналисттерди да киргиздик, өзбек тилдүү журналисттерден да коштук. Анан кийин журналистикада ал учурда кыздар, келиндер иштеген, аялдар иштеген. Мына ошондой биздин эжелерибиздин дагы маектерин коштук да. Алар ар кимиси өзү кабыл алган, өзү түшүнгөн маселелерде өзүнүн көз карашы, өзүнүн позицияларын бизге төгүп берди да. Ошондуктан бул да өзүнчө бир тарых да. Ошо биздин өткөн заманыбызга баа берип атышат. Талдап атышат, таразалап атышат. Анан кийин мисалы үчүн окуй турган, үйрөнө турган, мына биздин болочок журналисттер хрестоматиялык кылып окуй турган окуу куралы катары дагы колдонсо болот. Ошол кезде бардыгы журналистика дагы идеологиялык болгон да, коммунисттик болгон. Бирок ошо коммунисттик жанагы чектердин ичинде профессионалдуулук абдан жогору болгон да, аябай айтым эле. Анан бир макала чыкса, борбордук кестке деп коелу, Совет Кыргызстан же аябай анын артынан түшүп, текшерип, кызматтан алып кээ бир жетекчилерди мына кестке чыкпадыбы деп.
ошол тажрыйба негедир кийин эгемендүү болгондо башка тармактарга өткөн жок. Ошол деңгэл, адистик деңгэл түшүп кетти негедир. Эмне үчүн деп ойлойсуз? Биринчиден ошол советтик замандын саясаттын талабы аябай күчтүү болгон экен да. Биз ошол жанагы Эркинтоонун 100 жылдык тарыхын эметип атканда 100 жылдын ичинде канча жетекчи алмашты, канча партиянын съездери болду, башкалар болду. Анан ошондо ар бир 5 жылдык деген дагы эме бар эмес беле. Ошондо саясат өзгөрүп, карасаңыз журналисттерге кантип жазышты, кантип мамиле кылышты, кантип жоопкерчиликтүү болушту, кантип так болуш керек, сак болуш керек экенин баардыгын партиялык комитеттер атайын журналисттер үчүн семинарларды уюштуруп, башка кылып туруп, кандай жазышты ошону жолун көрсөтүп берген да. Андан кийин маалымат каражаттарына борбордук партия комитети багыттарды берген, идеологиялык багыттарды. Кайсы темаларды, кайсы багыттарды, кандай кесиптеги адамдар менен сүйлөшүш керек, чагылдырыш керек, башка кылыш керек депчи. Кайсыны биринчи планга алып чыгыш керек, кайсыны экинчи планга алып чыгыш керек деп. Партиянын көзөмөлүндө, партиянын кол алдында, партиянын көрсөтмөсү менен да болуп атат да. Ал жерде мисалы үчүн журналисттин партиянын саясатына байланыштуу партия айткандан башка өз алдынча ойноп кетмей, жолу өз алдынча кадам таштамай деген болгон эмес да, болгон эмес. Ал эми башка нерсе, мисалы үчүн поэзиядабы, же болбосо башка жанрлардагы өзүнчө жазгандыр. Бирок партиянын линиясынан журналисттер эч жака бурулган эмес. Эми ошол партиялык Анан ошондо дагы бир багыты, мисалы үчүн аябай мындай үчүн тил менен иштөө дегенге аябай көп көңүл бурган экен. Терминдерди колдонуу деп. Мисалы үчүн улам жаңы терминдер кирип отурганда могу терминдерди колдонгула депчи. Эми карабайсызбы, эми Совет заманында мына СССРдин номер 1 гезити «Правда» газетасы. Анан биздеги областтык гезиттердин аталыштарын карасаңыз, мисалы үчүн Ош облусунун гезити «Ленин жолу», Нарын правдасы, Ысыкөл правда, а бизде сөзсүз түрдө правда деген эмени кошуш керек. И ошо азыр правданын логотипин менен кошуп алып келип көчүрүп алып келиш керек болот да. Анан кийин сөзсүз эменин биринчи жетекчинин сүрөтү биринчи бетке чыгыш керек, анын доклад биринчи бетке чыгыш керек, башка кылыш керек. Гезиттердин бардык өлкөлөрдүн пролетарлары бириккиле деген уран, бүт советтик басма сөздүн бардыгынын ураны ошо болуп атпайбы? Ошон үчүн идеологиялык курал бир линияда болот да. Эми ошол мына сырткы жанагы идеологиялык нерсесин алып салып, а ички профессионалдуулукту, адистүүлүктү, адистик деңгээлди башка жакка көчүрсө мүмкүн болбой калды беле. Партияны алып салсак эле сырткы көрүнүшүн, орусча айтканда скорлупа кабыгын алып салып, беркисин пайдаланып кетсе болбойт беле? А бизде баарын ырдып салып атышпайбы? Жок, ал убакта ошондой редакциядан кат, анан кийин ушу жарыяланганга кайрадан кайрылабыз, же болбосо деген рубрикалар болгон экен. Ошондо ар бир партиялык уюмга, мекемелерге, органдардын бардыгына, гезиттерге чыккан, журналдарга чыккан макалаларга, өзгөчө сын макалаларга жооп бересиң деген милдеттер коюлган экен да. Партиялык органдар жооп бериш керек. Ошон үчүн жана журналисттер жазган нерсеге жооп берилип атпайбы? Мисалы үчүн бир кызык окуя, бир анекдот катары айтылып жүрөт. Кыргызстандын бир алыскы айылына бир журналист барыптыр дагы. Бир колхоздун башкармасын жумуштан бошотуп коюп келе бериптир. Бошсуң дептир да. Журналист айтып атабы? Журналист барат, анан кийин башкарма менен ошо талааларды кыдырып көрөт, сарайларды кыдырып көрөт, башка тармактардын баарын кыдырып көрүп, ишин көрүп, анан кийин журналист баалайт да. Сиз ишиңиз начар экен, сиз бүгүндөн баштап кызматта жоксуз, бошотулдуңуз, бошсуз деп коюптур. Эртеси күнү райком биринчи секретарына башкармалардын баарын чакырса, баягы башкарма жок, айылдын башкармасы.
Emне болду десе, тиги Фрунзеден бир журналист келип бошотуп коюп кетип калды депчи. Бул эмнени айтып атат да, бул бүткүл совет эли журналисттерди биринчи планга коюп, журналисттер баарын чечет, баардыгын козгойт, баардыгын депчи. Ошондуктан журналисттердин таасири деп аткан ушу да. Бирок кийин эмне болуп бүтүптүр ал иш? Жок, бул эми кандай болуп бүткөнүн билбейм. Бул бир жагы анекдот, бир жагы чындыкка жакын болуп атат. Ошончолук жоопкерчиликти алып атат өзүнө. Журналисттин айткан сөзү эки болбош керек. Журналисттин жазганы эки болбош керек. Эгерде айтылгандар көйгөйлөр, проблемалар болсо, анда алар чечилиш керек. Чечип атканды мамлекеттик органдар, партиялык уюмдар гезитке, редакциясына жооп бериш керек деген ушундай бир талап болуп атат да. Бүгүн андай талап жок. Биздин саясатта дагы, башкада дагы талап жок. Кааласа жооп берет, каалабаса жооп бербейт, ошо боюнча эле калып калып атпайбы? Жооп берсе дагы жок, ал туура эмес деп коет, болду. Мындай бир далил же бир нерсе келтирбей эле. Жок, анан кийин мына ошол Советтер Союзунун убагындагы сын макалалардын баардыгында аргументтери бар, фактылары бар да. Бүгүнкү күндөгү сын айткан дегенде мисалы үчүн бирөөнү каралоо иретинде кетип атпайбы? Артында фактысы жок, артында бир аргументи жок, далили жок, булагы жок маалыматтар кетип калып атат да. Бул бүгүнкү күндө журналисттердин коомдун алдындагы жоопкерчилигинин төмөндүгүнөн кабар берет. Мисалы үчүн башка кесиптегилер ар кимиси өзүнүн чөйрөсүнө таасир бериши мүмкүн, бирок журналисттик кесип башка болуп атпайбы? Журналисттик кесип бүткүл коомго кызмат кыла турган. Журналисттин ишмердүүлүгү бүткүл коомдун көз алдында күзгү болуп көрүнүп атпайбы? Ошондуктан журналисттер коомдун алдында аябай жоопкерчилигин терең сезиш керек да. Мисалы үчүн азыр блогерлик эме кетип атат. Блогерлер берки журналисттерден да өткөн жоопкерчиликсиз мамиле кылып атышат да. Коомду аң сезимге таасир берүүдө, жана манипуляциялык бир приемдорду жасап атышат. Же болбосо башка кимдир бирөөнүн командасын, кимдир бирөөнүн буйругун аткарып атканы билинип көрүнүп калып атат да. Ошондуктан маалымат менен иштөө аябай жоопкерчиликтүү иш, бүгүн өзгөчө. Мына айтып атпайсызбы, ошол кезде аябай жана семинар өткөрчү экен, жыйындарды өткөрүп, кандай жазыш керек, эмнеге көңүл буруш керек деп. Акыркы мезгилде мына эгемендик жылдарында пресс-службаларды кантип иштетиш керек деген эмеге көп көңүл бурулуп кетти. Батыштан келген бир жанагы коуч-моучтар эметип, мурда жок болчу да андай басма сөз кызматы деген. Тигил министрликтики, бул агенттиктики өзүнүкү. Аналар ошол мекеменин кызыкчылыгы үчүн иштеп атат. Ошону жазып атат. Башка жактагы журналисттер ага милдеттүү эмес, бирок өздөрү издеп бир маалымат таппай эле тигилер жиберген пресс-релизди кайталап коюп атат. Ушундай нерсеге өтүп кетти көп журналисттер. Ооба, мисалы үчүн мамлекеттик бийликти, мамлекеттик органдардагы басма сөз кызматы дегенде иштеп аткандар, булар менимче журналисттер эмес. Булар коомчулук менен байланыш, жосо пиар компаниянын милдетин аткарып атышат да. Алар болсо журналисттерди чакырып, өзүнүн кызыкчылыгына иштетип атышат. Ооба. Бизде ушундай тенденция. Мисалы үчүн пресс-тур деп коет да. Пресс-тур деп компания чакырат, автобустарды камдайт, комфортабелдүү автобустарды камдап, программасын түзүп, жакшы таңкы тамак, жакшы мейманкана, башка маданий программага чейин неметип туруп, журналисттердин көңүлүн алып туруп, ал пресс-служба басма сөз кызматы өзүнүн милдетин жасап атат да. Анткени анын милдетине ошол компаниянын даңазалаш керек коомго. Ошол бийликти даңазалаш керек, мисалы үчүнчү. Коомдо эгерде кадыр баркы түшүп атса, аны көтөрүш керек. Таанымалдуулугун дагы көбөйтүш керек болуп атат да. Жок, журналисттер барып, алардын өтүнүчү менен, алардын суранычы менен ошол басма сөз кызматтары каалагандай материалдарды сунуп атат. Ана ошого жараша коомдук пикир калыптанат. Ушинтип атат. Ошон үчүн биз журналисттер
басма сөз кызматтарына кызмат кылып аткан учурлар аз эмес. Нью-Йорк Таймс газети 1920 жылдарда кодекс кабыл алыптыр. Ошондой бир 20 эми бар, беренеси бар. Бир жеринде эч качан бирөө чакырган ушундай конокко барбагыла деп. Бирөө бир унаа же ресторан же бир эмнени тамак алып берип атса, айткыла биз редакция төлөп берели, ошондо баргыла деп. Ооба. Ушундай мындан 100 жыл мурда кабыл алынган эме эреже. Ооба. Демократиялык өлкөлөрдө журналисттердин этикалык кодекстери кадимкидей эле көрүнүш. Европада, Америкада ошондой көрүнүш. Мен да Вашингтон Пост деген гезитке барып, ошол жерден көрдүм. Швецияга барып, айыл жерден көрдүм. Ар бир гезиттин, журналдын этикалык кодекси бар экен. Биз бирөөдөн мыйзамсыз бир тиын калемак албайбыз дейт. Бирдей жерден сый көрбөйбүз дейт. Бүт бардыгы андай нерсеге өтпөйт. Мисалы үчүн мына ошол тажрыйбаны карап көрүп анан кийин бизге эмне үчүн бизге эметкенге колдонгонго болбосун деп мен жанагы Кыргыз туусуна редактор болуп келгенде анан кийин ушул Кыргыз туусу гезитинин журналисттеринин кызматкерлеринин этикалык кодексти биз кабыл алдык. Бир 2-3 ай талкууладык. Бир эсимде азыр 11 же 12 пункттан турган этикалык кодекс. Ошонун баардыгынын алдына ошол жылдары иштеп аткан, ошол күндөр иштеп аткан кызматкерлердин баары кол койгонбуз. Кол койгондон кийин демек аткарыш керек деп мен айтышым. Жок, анан кийин колдонууга кирдик. Киргенден кийин бир райондун акиминин орун басары айым чалат. Силер баланча журналист бизден акча алган. Анан ошол акча алгандан кийин моунча көлөмдөгү макала чыгат деген. Чыкпай калды. Ал эмес, анын жарымы эле чыгып калыптыр депчи. Анан биз акча албайбыз дегенбиз да. Мыйзамсыз акча албайбыз. Ал зам акимден көрсө биз териштиргенде ал журналист акимдин орун басарынан түздөн-түз эле бизге маалымат койбой эле алып алыптыр. Алып алган аныкталып калды. Анан кийин биз жамаатта талкуулап, милдатта мынакей этикалык кодекстин баланча пункту бузулду деп жөн эле айтылдык. Анан кийин айтылгандан кийин ал журналист жумуштан өзү каалоосу менен кетүүгө аргасыз болду. А ошол башка бүт жамаатка сабак болду. Ошон үчүн батышта журналисттердин этикалык кодекси бул абийир документи деп коет экен. Кабыл алып коюшат, кол коюшат, демек сен өзүңдүн уятың менен, сыйың менен, абийириң менен эле кызмат кыл журналистикага деп чакыруунун бир жакшы жолу да. Мына Кыргызстанда деле ошондой салт уланып эмеде Кыргызстан журналисттеринин этикалык кодекс деген кабыл алынган. Азыркы турган кодекс 3-4 редакциясындагы эме улам бир жыйындарда, форумдарда бир жаңы өзгөртүүлөр киргизет. Ошону окуп кабыл алгандар кабыл алып, ошону коомдун алдындагы бир этикалык бир эрежелерди сактоого үйрөтө турган бир жакшы багыт болуп калды, бир документ, бир эреже болуп калды да. Биз буюрса ошого эметишибиз керек, көнүшүбүз керек, коомдун алдындагы жоопкерчиликти сезишибиз керек да. Бизге буюрса кирет деген ойдомун эми. Жанагы Кыргыз туусуна 2 жолу редактор болуп атасыз. 2 жолу тең 2 революциядан кийин. Эмне үчүн андай болду? Ошондой менин тагдырыма, менин бешенеме, маңдайыма ошондой жазылыптыр. 2005-жылы Аскар Акаев бийликтен кетип Бакиев келгенде, ошол учурда келген бийликтин чакыруусу менен келген. Мен ал убакта Жалал Абадта Фергана деген гезит чыгарып, жеке менчик гезит чыгарып ошолдо иштеп жүргөм. Анан кийин гезитке бир жаңы дем, жаңы күч, жаңы бир багыт, жаңы мазмун бергенге биз аракет кылып иштедик. Бирок баягы маалымат каражатын ошол убакта айтышат, бул ак үй, бул мамлекеттик өкмөттүк гезиттер бир отура эле
мисалы үчүн айдап алган, буларды өз алдынча иш жүргүзө албайт, башка кылбайт, буларды көрсөтмө берет, темалары дагы тар, башка кошоматтанган, мактанган материалдарды жазат деген болчу да. Анан кийин ушундай көп стереотиптерди бузууга аракет кылып көрүп, анан кийин 2006-жылдары ошол убакта премьер-министр Феликс Куулуп өкмөт башчы болуп келип, биз өкмөттүк гезит, өкмөттүн мүчөлөрүн, өкмөттүн айрым иштерин, мисалы үчүн сын макалалар кылып, жанагындай аргументтүү, конструктивдүү сындар менен жазып баштаган элек да. Анан ошондон кийин мени алышкан. Анан 2010-жылы дагы убактылуу өкмөт бийликке келип, үмүткенде кайрадан чакырылдым. Анда жаңы дагы башка оор учур болду да, ошондой оор учурда. Анткени бийлик алмашкан сайын, жанагындай революциялык жол менен, төңкөрүш жолу менен алмашканда, мисалы үчүн коом аябай стресс абалында болот экен да. Журналисттер да стресс алат экенбиз. Эмне кыларыбызды билбей алабыз. Каяктан жол баштайбыз депчи. Эмне иш кылабыз. Реклама берүүчүлөрү дагы токтоп калат экен. Шок болуп калды да. Мурда реклама берип жүргөн, жарыя берип жүргөн мекемелер, компаниялардын барды жок, азырынча биз токтоп турабыз депчи. Да 3-4 айга чейин, кээ 6 ай, 7 айга чейин созулуп, биз каражатыбыз, киришебиз жок болуп калды. Гезитке жазылып жүргөндөр жазылбай калат экен. Демек, бул өтө оор учур болду да. Ошондуктан бир жаңы чараларды көрүп, жаңы иштерди уюштуруп, бир башкача бир жолдор менен барууга биз аракеттерди кылганбыз. Гезиттин тиражын, нускасын эметкенге, көтөргөнгө чоң аракеттерди кылганбыз. Ар бир районго барып, ар бир эл менен жолугуп, элдин сынын да көп угуп, мурдагы мага тиешеси жок сындарды да мен өзүм көтөрүүгө, өзүм чыдаганга, кечирим сураганга чейин барган учурлар болгон да. Анткени Кыргыз Туусу гезитинин өзгөчө мына Акаевдин заманында бир топ коомчулуктан сын угуп калган жагдайлары бар да. Анан кийин ошолорду оңдоп түзөгөнгө аракеттерди көргөнбүз. Ал учурдагы ушул жамаат дагы чоң аракет кылган. Жергиликтүү жерлердеги кабарчыларыбыз, ошол убакта жергиликтүү бийликтер дагы колдоп, буттан алып, гезитти колдоп кетип, мына гезит ушул күнгө чейин жакшы чыгып келе жатат. Жанагы сын укканмын, чыдаганмын деп атпайсызбы? Америка Кошмо Штаттарынын конституциясы бар. Болгону бир кичинекей эле бир 20 мен 30-дун ортосундагы берене менен аз эле. Жалпы принциптер гана жазылган. Анан ошол конституция кабыл алынгандан бир 3-4 жылдан кийин кошумча кирип атат. Бардыгы болуп, мына 140 жыл, 240 жыл болуп кетти го. Ошол 240 жылдын ичинде бир ашып кетсе 30дай кошумча кирген экен. Ошолордун биринчи 10 кошумчасы жанагы бил о правах деп чыгат эмеспи? Ооба. Ошонун биринчи эле беренеси Конгресс эч качан сөз эркиндигин чектей турган эч кандай чечим кабыл албаш керек деп. Өздөрүн өзү чектеп атат. Конгресс өзү кабыл алып атат. Биз андай чечим эч качан кабыл албаш керекпиз деп. Азыр андан кийинки мына 200 жылдан ашык мезгилде сөз эркин чектей турган бир нерсе болуп атса эле барып эле ушул эмеге такылат. Первая поправка деп коет эмеспи? Чектейт. Бийлик өзүн өзү чектейт. Тигини кылбайлы, муну кылбайлы деп. Коомдун кызыкчылыгында. Кыргызстанда да чектөө сезими жокко? Жок, Кыргызстандын конституциясында дагы өзүнчө бир берене бар, сөз эркиндигине не байлап. Цензура болбойт деген. Цензура болбойт. Эми ал кичине башка. Сөздүн эркиндигин чектеген мыйзамдар кабыл алынбайт дегенде бир пункт бар. Барбы? Биздин конституцияда бар, Нарнагай. Ушундай бар да. Бул ошол демократиялык негизги принциптердин бири да.
Ал эми сөз эркиндиги дегенде бизде журналисттер баардыгын укуктуу эркиндикти баары өздөрүнө эле кабыл алат. Бул жалпы биздин коомдун ар бир мүчөсүнө тиешелүү эмеде. Кыргызстандын ар бир жараны өзүнүн ой пикирин айтканга, бирөөнү сындаганга, митингге чыгып сүйлөгөнгө, кат менен кайрылганга, анын жообун мамлекеттик органдардан алганга баарына укуктуу. Ошондуктан биздин конституциябызда аябай сөз эркиндигинин принциптери бекем жакшы эметилген. Конституциядан келип чыккан негизги Кыргызстандын басма сөзүнө байланыштуу маалымат каражаттарына байланышкан мыйзамдарды, базалык мыйзамдар дагы жакшы демократиялык негизде десек болот да. Аябай базалык эмеселер, баалуулуктар аябай чоң. Бул просто аларды аткарыш керек. Бирок аткарууда мүчүлүштүктөр кетип калып атат. Мүчүлүктөр кетип калып атат. Жанагы журналисттердин коомдук жоопкерчилигин сезбеген учурларда. Берки тарап өз бийлик өз бийлигин чектебей атат. Мындай ишенимдүү түрдө, мындай бир өз ошону түшүнүп, эмне үчүн андай болуш керек экенин, мисалы үчүн жогорку кызматтагы адам журналисттер менен соттошпош керек деп. Эки жаран укугу бир адамдар соттошо берсин, бирок укугу көбүрөөк адам соттошпош керек деген принцип дээрлик иштебейт. Ошол ал жагы болсун. Анан кийин ар бир адам эгерде кимдир бирөөнүн ар намысына, абирине шек келтире турган болсо, анда мыйзам алдында жооп бериш керек да. Бизде соттошуулардын эмесинде, процессинде ушул ар намыс абирге шек келе турган эмелер журналисттер менен эле мындай чоң кызматтагы адамдардын ортосунда эле соттошуудай сезилет да. Жок, бул статья, бул беренелер ар бир жаранга тиешелүү. Демек, сен ар бир жаранды дагы сен жөн сүйлөбө, бирөөгө акарат келтирбе, бирөөнүн абирине асылба, курулай эле депчи, жала жаппа, анын коомдогу ар намысын, абирин төкпө деген жоопкерчилик да бар да. Ошондуктан биздин бул жоопкерчиликте журналисттер биринчи сезиш керек. Биринчи туюш керек да. Анткени журналист дайыма сөз менен, маалымат менен, бир тыянактар менен иштеп аткандыктан, ал жазган маалыматтар коомго таркап жаткандан кийин, демек жазып аткан маалыматыңа, сөзүңө, терминиңе, атына, жотосуна баардыгына сак болушубуз керек да. Мисалы үчүн бирөөнүн атын эле башка алмаштырып алсаң, мисалы үчүн 1-0 кошуп койсоң, бир цифра миллиард болуп калат, туурабы? 1-0 алып койсоң, ал миллион болуп калат. Анан экөөнүн ортосунда айырма бар да. Демек, бул дагы бир журналисттик эмеге сак болууга чакырат. Жөнөкөй эле нерселер бизде болсо, жөнөкөй туруп эле бирөөлөрдү караламай, кадимки эле көрүнүшкө айланган. Бул жалпы коомдун билим деңгээлин, жалпы коомдун деңгээлин дагы биз көрсөтүшүбүз керек. Убактыбыз 1 мүнөттөй калыптыр. Жалпы жыйынтык бир кыска. Эми журналистикасы, кыргыз журналистикасы, профессионалдык журналистикасы, классикалык журналистикасы 100 жылдыкты басып өтүп атат. 100 жылдыкта өзүнүн чоң тарыхый жолду басып өтүп атат. Артында ургалдуу тарыхы калды да. Мына ошол тарыхты уланып келе жатканда, бүгүнкү күндө Кыргызстанда эркин басма сөздүн өлкөсү деп мындан ары дагы таанылыш керек. Мындан ары дагы сөз эркиндиги, басма сөз эркиндиги Кыргызстанда болсун деген тилекти айткым келет. Рахмат. Рахмат, бизде конокто Бакыт Орунбеков болду. Кыргыз туусу эң биринчи аталышы Эркин Тоо гезитинин 2 жолку башкы редактору, белгилүү журналист. Рахмат сизге. Саламаттаңыздар.